Эми лем якун пайгамбарыбыз заманында пайгамбардан башка адам фатва менен алектенген эмес, андан башка. Руббама дейт. Рубба деген араб тилинде азыраак дейт. Руббама фаввада амрал ифта иля бa'd асхабихи. Мүмкүн дейт кээде фатва берүүнү пайгамбарыбыз өзү туруп башка бирөөгө өтүрүп берген. Ке сен фатванын маселесин чеч деп. Жогору жакта имам Каусардын сөзүндө бекем дарраба деп атпайбы? Фатва берүүнү үйрөткөн пайгамбарыбыз. Руббама фаввада амрал ифта, фатваны кээки сахабаларына берген. Лааллаху юмариннахум. Ошондон максат аларды тамрин кылып, тажриба кылып үйрөтүп аткандыгы дейт пайгамбарыбыз. Себеби пайгамбарыбыз кеткенден кийин дагы маселелерге жооп берүүнүн жолдорун пайгамбарыбыз тилүү мезгилде үйрөтүп аткан. Ала не келсе, алал иштихад вал истинбат. Иштихад кылууга жана башка Курандан өкүмдөрдү истинбат кылып өкүм чыгарууга дейт. Мислу ма раваху ибн Амр радиаллаху анху. Өткөн сабагыбызда айтканыбызды бул жерде шейх Тaqi Усманида мисал келтирди. Анна ражулайни ихтасама иля наби саллаллаху алейхи ва саллям. Эки адам келип пайгамбарыбызга араздашып келгенде, фaqala ли Амр, Амр ибн Асқа не деди? Иқди байнахума. Пайгамбарыбыз турат. Өкөн маселесин чеч деди. Бул пайгамбарыбыз өзүнүн илими жетип калган сахабаларды фатва берүүгө, иштихад кылууга даярдап аткан мезгили. Фaqala иқди байнахума ва анта хадирун я Расулаллах. Аллахтын элчиси, сен мен жаным, сен бар туруп мен иштихад кыламын dedi. Кантип сен чечишиң керек бул маселени. Давай dedi, берет. Жооп бер. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астында Амр ибн Ас маселени чечип жөнөттү. Кала наам, ооба деп айтты. Давай, чеч dedi. Ала аннака иза асабта фалака ашру уджур. Сен билгин, эгерде азыр иштихад кылып туруп жооп бергенде туура чыга турса 10 сооп берилет dedi. Wa in ijtahadta fa aqta'ta falaka ajrun. Эгерде иштихад кылып жооп берип туруп ката кетсең сага 1 сооп dedi. Эми ушу бардыгынабы? Азыр адамдар бардыгы биз иштихад кылабыз да. Жок. Ошол даражага жеткен адамдарга, муштахид мутлак болгон адамдарга. Бул жалпы адамдарга эмес. Ошон үчүн руббама фаввада амр ифта бa'd асхабихи. Кээ-бир өзүнүн сахабаларына деп атат. Бардык сахабаларына деген жок, шейх Тaqi Усмани. Демек, кээ-бир сахабаларга гана фатва берүүгө, ошону сен фатва бер, сен маселени чеч деген. Демек, пайгамбарыбыз ошол сахабалардан илимден көкүрөгү толуп даяр болуп калган мезгили. Мына ушундай. Мына ушул нерседе далил бар. Пайгамбарыбыздын заманында деле иштихад бар болгон, пайгамбарыбыздын заманында дагы алымдарды эрчүү бар болгон. Азыр эч кимди эрчебейбиз, ар ким өзү Куран хадистен алсын деген сөздүн түгү көңгөй экендиги, катыраак депсең көчүп түшөт. Пайгамбарыбыздын заманында ушундай болгон,